Борбордук шайлоо комиссиясы мандатын жокко чыгарган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматова БШКнын чечимин сотко бербейт. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Нарматова мунун себебин сот адилеттигине ишенбей тургандыгы менен түшүндүрдү. Менин мандатымды мыйзамсыз тартып алышты. Бирок менин үнүмдү баса алышпайт. Депутат болбосом дагы жарандык позициямды активдүү билдирип, куугунтукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөшө берем, деди Нарматова. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январдагы отурумунда Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатын жокко чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын ордуна Айгүл Айдарова депутаттык мандатка ээ болушу мүмкүн. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары билдирди. Мыйзам боюнча квотанын негизинде аял депутат кетси, ордуна аял киши келиши шарт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизметинде алган добушу боюнча Нарматовадан кийинки сапта Айдарова турат. Ал шайлоодо 548 добушка ээ болгон. Эске салсак, 20-январда Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын диплому жасалма деп таап, аны мандатынан ажыратты.